Чоң рахмат Элмурза Ракиевич, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Мен биринчи эле суроом, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, бизде өзүңүз билесиз, Баткен областына өзгөчө статус макам ыйгарылганда, азыркы учурда Кызылкая шаарындагы мына Кулатов көчөсүн билесиздер да. Бул Ош Исвана Баткен автожолу да. Ошол жерде бир да светофор жок да. Мен сиздерге кайрылдым эле. Адамдын өмүрү менен ушундай бир жаман иш-чаралар болуп атат, ДТП. Бир да светофор коюлу элек да азыркы күнгө чейин. Андан тышкары ошол Кызылкая шаарындагы Жусубаев көчөсүндө 66 километр асфальт жол бул Өзбекстан Республикасына чектеш каралган да. 800 километр калып кетти ошол жолчу. Азыркы күндө эмне себептен калып кетти? Ким билет? Светофорлор боюнча иш алып барабызсыңыз, биякта мен тапшырма немеден ошон баарын анализдеп чыккыла деген, ошол үстүнө азыр кыян. Светофор коюш керек да, анан ошо жана немеде Жусубалиев көчөсүндөгү 800 светофор метр калып кеткен асфальт жол боюнча. 800 метр. Метр. Бул Жусубалиев көчөсү, бул Өзбекстан менен чектеш границага чейинки жол да. Тактап сизге кат түрүндө жооп береличи. Андан тышкары ошол Кулатов Жусубаев көчөсүндө бир да лотоктор орнотулган жок. Жамгыр жааганда жол суу басып кетип атат да. Ушу боюнчадан тактасаңыздар, жазып алсаңыздар, сиздерде, значит, маалымат жок экен да. Сиздердин тактап ушу билеличи, может проект барбы Кызылкаяда? Минтранстын деп ишканасы барбы? Бар. Ошо боюнча тактасаңыздар, андан тышкары ошол караван айылынан баштап Кызылкая шаарына чейин мурунку кайсы ишкана уткан ошо автожолду арчаларды эгип кеткенде азыркы учурда кургап калды. Тротуарлар жок. Бул боюнча ким иш алып барат? Ошо башында салып атканда ошо проектчи кандай экен, ошонун баарын тактайык. Сиз айткан сунуштун баарын карайсыз. Ошо тактасаңыздар. Андан тышкары Кадамжай шаарындагы Кадамжай районунда да 46 жол төлөө ишканасынын балансында турган жолдордун тизмеси бар. Мендечи. Кызылбулак Тамаш автожолу, бул көтөрмө айыл өкмөтү 2 километр. Титулдуу тизмеге киргенби бул сиздерде? Кирген, а? Андан тышкары Жиделик Аккый автожолу, эр аралык маанидеги жолда бул дагы. Киргенби? Титулда жок Жиделик Аккый жолу. Үчкоргон Теңизбай автожолу, бул Майдан айыл өкмөтү. Үчкоргон Теңизбай кирген. Кирген 2 километри. 2 километр. Үчкоргон Чабыбай автожолу 1 километр. Жок, кирген эмес. Бунда киргизиш керек да, бул Чабыбай айылы тоодун башында да жол абдан начар да. Ушунда жазып алсаңыз, Чабыбай айыл өкмөтү, Үчкоргон Чабыбай автожолу 1 километр. Андан тышкары Исхак Полоткан айыл өкмөтү, Таштөбө автожолу 3 километр. Киргенби? Жок, кирген эмес. Бунда киргизиш керек да, бул мектептин жанындагы айылда. Алга айыл өкмөтү Шывыран автожолу 1 километр. Жок. Бирлик айыл өкмөтүндө Сур Ормош Сырт айылы 2 километр. Мен мурдагы жылы мен кат жолдогонмун, титулдуу тизмеге кирген эле да, эмне себептен кирбей калды? Спесович, биз эми титулда сураныштарды, көйгөйлөрдү четинен эске алып чечели, баарын бир моментте киргизгенге канчалык мүмкүнчүлүк болот? Мүмкүнчүлүккө Приоритетине караша карайлы. Анан мо Айдеркен шаары бирлик айыл өкмөтү Жалмоло Тескей жолу мына дүйшөмбү күндөн башталат экен, 3 километр. Жалмоло Тескей жолу киргизилди, сиз сунушуңуз менен иштер жүргүзүлөт. Ушу боюнча бизде кар эрте жаайт да, ошону да бир көзөмөлгө алып эртерээк баштасаңыздар жакшы болот. Андан тышкары Кан Бурбалык 1 километр, Кыргыз Кыштак айыл өкмөтү, Советский айыл өкмөтү 1 километр. Бул Советский айыл өкмөтү да бир тоодун башында да.
Ак Турпак айыл өкмөтүндө Өтүкчү Чоң Кара 1 километр. Анан Тилек Кыдырмаевич, мен сизге кайрылдым эле, өзүңүз билесиз, былтыры Кадамжай Айдеркен автожолуну президентибиздин демилгеси менен бүттү, жакшы азыркы учурда. Ошондо мен кайрылдым эле. Жанакы ошол ишкана Айдеркен шаарында шагал карьер куруп 3 километр жолду талкалаган депчи. Орун басарларга да кайрылдым эле да. Ховалар менен асфальт ташып, шагыл ташып, Айдеркен шаарында Тынчтык көчөсүндө талкалап жүрбөй калды жарандар азыркы учурдачы. Ошону кандай кылып бүтүрөбүз? Жана бул туура замечание. Анан азыр болсо жана мен докладымда окуп кетпедимби? Мурун 9 миллион 900 миң сом эле штраф салынса, азыр болсо 38 миллион сом болду да, мына 3 эсе көбөйдү да. Азыр өзүңүздөр билесиңер, бүт баарын ушундай биз катуу көзөмөл кылып, штрафтын баарын көбөйтүп атабыз азыр буюрса. Ал жакка да буюрса жетебиз, баарын жетип алабыз, ал жактын баарын текшерип, ушундай штрафтын баарын салабыз. Азыр да мына бул немесин биздин ошо департамент наземный водный транспортунда ошо немесин көчөтүп берип атабыз, тиги техникаларын, мобильныйлар деген көчөтүп берип атабыз. Анан жанагындай тиги биздин штрафтарыбыздын баарын ошо салып, анан жана грузоотправительдерге ошолордо айып пул салалык деп да биз силерге сунуш киргизип атабыз. Биз ошолорду колдоп берсеңер, буюрса ушул маселе чечилет да. Биз алдына койгон пландарыбыз бар да. Эми мындай келишим түзгөндө бир фирмалар менен сөзсүз түрдө кайсы жолдон өтсө ошол жолду бүтүрүп кетиш керек да, негизичи талкалап таштап кетпейчи. Ушуну көзөмөлгө алып ошол Айдеркен шаарындагы Тынчтык көчөсүндө жолду бүтүрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Ошол ишканага айтып туруп, кайсы фирма тендерден уткан, жүрүү болбойт. Мен өзүм да барып көрдүм да, машина жүрүү болбойт. Ушунчалык жаман кылып кетиптир. Эми элдер кайрылып атат да.